1, 2, 3. Сабакты баштадык. Бүгүнкү тема сандар. Гүлзат Айжекеңер дайыма силер менен 15-чи сабак. Кыргыз тилинде сандар бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр, миңдиктер, он миңдиктер болуп бөлүнөт. Бирдиктерге көңүл буралы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Булар бирдиктер. Эми ондуктар 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Аларды кантип айтабыз? 10го 1ди кошсок 11, 2-ни кошсок 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 болуп айтыла берет. Жана ошондой эле кайрадан 20га бирдиктерди кошобуз. 20, 21, 22, 23, 30га, 40га, 50ге, 60, 70, 80, 90га да ошентип кошобуз. Андан кийин жүздүктөр башталат. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 бул миңдикке кирет. Балдар, 100гө 1ди кошсок 101, 102, 103, 104, 105 болуп кете берет. 200гө, 300гө да ошентип. Демек, жүздүктөргө ондуктарды жана бирдиктерди кошулуп айтылат. Эми кезектеги сандарыбызды карасак, миңдиктер 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 деп бирдиктерге 1000 деген сөздү кошуп айта беребиз. Ал эми миңдиктерди санаганда 1000ге 1ди кошсок 1001, 1002, 1003, 1004 деп санай берет экенбиз. Оңой бекен балдар? Мисалы, быйылкы жылды айтып көрөлүчү. 2022. Көрдүңөрбү? Быйылкы жылыбыз бизге берекелүү болсун. Демек балдар, табышмактарды, макалдарды да пайдалансак болот. Сандар катышкан макалдарга көңүл бургула. 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун. Кызга 40 үйдөн тыюу, жигитке 70 өнөр аздык кылат. Сонун бекен, силер дагы үйгө тапшырманы жакшы аткарып келгиле. Төмөнкү сандарды окуп жана сөздөр менен жазып келгилечи. Бул цифра же сандарда мага байланыштуу окуялар болушу мүмкүн. Эми силерге бир табышмак айтайын. Өзү 1, көзү 1000. Бул эмне, балдар? Табышмакты таап, мага жибересиңер. Кыргыз тили кызыктуу экен. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабактан жолугушканча. Сандар саякаты бүттү. Көрүшкөнчө.